Жалал Абадта Сузак Карадария багытындагы жол реконструкциядан өтүп жатканы маалым. Ага ылайык жалпысынан 5,5 чакырым жол кеңейтилип, жаңадан асфальт басылат. Мунун алкагында Сузак районундагы жүздөгөн курулуштар бузурулуп жатканы белгилүү. Жол четине чыккан мүлкелер тарабынан бүгүнкү күндө наразы тараптар да жок эмес. Максимахан Ахмедованын турак жайынын тосмолору анын каршылыктарына карабай бузурулуп жатат. Ага коросунан 5-6 метр жолго бошотуп берүү талабы коюлган. Үйелери мындайда жеринин аянты кыскарып кетет деп кабатырланууда. Биз өкмөткө бередиган жерибизди беребиз. Ундан ашыгын бере албайбыз биз. Остановканы биз үйгө тыгыштырып коюп атат, шере коюп атат. Онунда калбай атат, эски онунда. Мана эки махаланын ортосуна коюп атат остановканы. Биз шу өзүбүз жерimiz үчүн күрөшүп атабыз. Мизан боюнча. Мизандан четке чыкпаган боюнча. Азыр 7 метр кирип атат азыр. Өзү бир 3 метр бергенбиз. Алдын бурункусы да 3 метр бергенбиз. Эски бийлик, эски айыл өкмөт 3 метр жер беремен деп, 3 метр жерге чек беремиз деп алдап койгон. Балдарыңыз чоңайса балдарыңызга чекти беребиз деп бербей. Мана ал жана 7 метр алып атат. Общий 10 метр жер берип атабыз. Үйдүн жарымын алып коюп атат азыр. 6 сотикти 3 сотигин алып коюп атат. 3 сотик алып атат азыр өзүбүзгө. Бул жашоого болобу? Чыгып кенен турбайбы? Эми жашоого эми биз эки кожалык балабыз, эки ака-үлкөбүз, бизге болбойт да бул. Долбоорго ылайык бул жайга аялдама куруу пландалган. Ага Ахмедовалардын үй бүлөсү менен биргеликте кошуналары дагы макул эмес. Алар аялдаманы мурдагы ордунан бул жерге жылдырууну негизсиз деп эсептешет. Бузуп башка кыла албай аткан үчүн эмне үчүн ошо тияктан кирип мындай буруп чыгыш натурата остановка монобу жолду боюнда болуш керек, туурабы? Автобус туура келип токтош керек. Эмне үчүн эми остановка 70 жылдан бери туруп эми жылып калыш керек? Жылышке каршыбыз биз. Могу көчөдөн балдар чыгат, тиги көчөдөн балдар чыгат. Мындай келгенде токунушуп кетиши мүмкүн да. Ушул боюнча өз айтып атасыздарбы? Эмне деп жооп берип атышат? Биз айттык. Айтсак энди булай кулак салат. Жесир хатын болсо ыйлап эле кечеден бери ыйлап табы айнап атат, оруп калып атат. Эми азыр кошулар сүйлөбөсү келбейт деп мен кошусумун сүйлөп коюп атам ошол. Ушу эми остановка жайында калыш керек да. Эмне үчүн мына Мона магазинде ушундай остановка болуш керек да. Эмне үчүн эми Мононун ичине кириш керек? Азыр үйдүн ичине кирип кетип атат, Үйдүн ичине эмне кирет? Үйдүн ичине бул жесир хатын болсо, эми зорго кылып аткан болсо, кандай акыйкат болуш керек да, эми сүйлөш керек да ошону. Азыр остановка мэрге жылып атат. Биякта көчө бар, биякта көчө бар. Ошону мындай караштырып, жакшылап, ойлонтуруп кылса болбойбу? Бул жерге остановка болушуна мен каршымын. Бияктан машина чыгат, тияктан машина чыгат. Мурдагы меселеси ошо эки этаж магазин турган жерде болгон. Ошо жерге көчүрүп берсе жакшы, өзүнүн немеси боюнча. Наразычылыгыңар боюнча айттыңарбы негизи? Мээрле чыгып эле бардыгы ошону деп атат. Эмне деп жооп берип атышат негизи? Эч ким эчтеке дебейт, укпай атат эч ким. Куруучулар долбоордо көрсөтүлгөн план боюнча гана жумуш болуп жатканын, курулуштарды сүрдүрүү иштери жергиликтүү бийлик тарабынан аткарылып жатканын билдирди. Ал эми Сузак айыл өкмөтүнүн орун басары Арапбай Жумабаев аялдаманын эски ордунан жылдырылышы боюнча комментарий берүүдөн карманды. Ал жөнүндө чынында кабарым жок менинче. Эмне үчүн мурданкы место элдин баары көрсөтүп атат, тетиги жерде депчи. Ал мен билбейт экенмин анычы кайсы жерде экенин. Азыр биз келгенде фактически ал жерде остановка жок экен. Анан кийин проектиде ушул жер көрсөтүлгөн бизге. Биз эми кагаз боюнча эле иштейбиз. Андан ашып кетпейбиз, андан кемип кетпейбиз. Айылдын немеси бийлиги бузуп берсе, бизге жол тазалап берселер, биз ишти баштайбыз. Бул жерде уже биз пландаштырганбыз 2-3 күндө асфальт төшөө иштерин баштайбыз депчи. Ошого чейин жетишкенге аракет кылып атабыз да. Bunday немелер задержка болсо биз да жетишпей калышыбыз мүмкүн. Негизи бул үй башка аларга салыштырмалуу эң көп кирип аткан жер ушул жер болот да негизи. Эми ооба ошондой остановканын эсебинен ошого көбүрөөк кирип калып атат да. Башкалар бир 2 метр, 1,5 метрден гана киришип атат ооба. Бул өзүнүн баягы мыйзамдуу жери да. Документи бар, анан компенсация же кандай жол менен сүйлөшүү болот негизи. Азыр эже макул болбой туратпы? Бизде өкмөт тарабынан компенсация боюнча цемент, шифр
ошого окшогон материалдар бериле турган биз айттык. Бизге арыз менен да кайрылган, арызына жооп бергенбиз. Ошондой. Демек мынау эски аялдаманы бул эженин үйүнө жылдырылышына эч кандай комментарий бере албайсыздар? Жок, ал боюнча азыр бере албайбыз. Ошондо канча метр кирип атат бул жака? Азыр бул боюнча жол боюнча иштеген адистер бар. Алар тактап берет. Ошонун негизинде биз азыр жолго чыгып кеткен стройкасын буздурабыз. Бейле кетсек, Жалал-Абад Кара-Дарыя авто жолу 22 метрге чейин кеңейтилип, жаңадан асфальт төшөлүүдө. Анда тротуар, аялдама, лоток, жарыктандыруу, электр мамычалары эске алынган. Ошондой эле Сузактын борборуна жер астынан жана жер үстүнөн жөө жүргүнчүлөр үчүн көпүрө салынат. Муну менен жол тыгынын жоюу максатталган. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.